Аралығы болгону 500 метрді ғана түзгөн Халил Назаров көчөсү 31 миллион сомго оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Чакан көчөнүн мынчалык ири суммага оңдолушу коомчулукта талкуу жаратууда. Мында ири сумма менен капиталдык курулуш башкармалыгы 9 июнга чейин тендер жарыялаган. Токубай Тайгараевдин эстелигинен баштап көрүнүп турган биринчи светофорго чейинки аралык Халил Назаров көчөсүнө карайт. Аралыгы 500 метр экендиги айтылат. Ушул эле жолду андан ары Шерматов көчөсү улайт. Пландалган 31 миллион сом алдыда тендердин жыйынтыгы менен өзгөрөт. Бирок коомчулукта ар кандай пикир бар. Айлампадан баштап мелкомбинатка чейин кеткен көчөдө. Кийин 500 метр Назаров, бияғы Шерматов. Ошол кичиндей көчөнү экиге бөлүп, эки ат коюп, эки отдельно оңдогонго эмне кереги бар эле дейм да. Эми биротоло оңдосоңор бул жагдан аягыга чейин оңдогула. Өзү бер жагы Шерматов көчөсү 4 полоса болуп, 1-2 жыл мурун эле оңдолгон, жакшы сапаты жакшы эле. Бирок ошол кичиндей чакан көчөнү экиге бөлүп, эки оңдоп, эки ат коюп, эмне кереги бар? 6 катар кылып чоңойтобуз деп тура 500 метр. Бирок мен өткөн оюмча 500 метрде чыкпайт ал жерчи. 31 миллионго тендер объявить кылыптыр. Ошол 500 метриңиз 31 миллион болсо эми кайсы жактан бул алынган, бул цифралар, сметалар кайсы жерден алынып атат деп. Силерге да кызык да эми бул? Кызык да, мен шаар тургуну катар кызык да эми. Бул акыры биз акча. Бизи чөнтөктөн кетип аткан акча, бизи салыктардан кеткен акча. Көчөнү реконструкциялоо иши жергиликтүү казынадан каралган. Аталган көчөнүн кеңдиги учурда 8 метрди түзөт. Жергиликтүү бийликтин айтымында кеңейтүү иши жүргүзүлгөндөн кийин жолдун кеңдиги 19 метр болот. Тагыраагы 6 катар унаа жүргөнгө шарт түзүлөт. Назаров көчөсү боюнча 31 миллион жергиликтүү бюджеттен каралып, бул көчө ошол коомчулукка сиз айтмакчы жарыяланып кетти деген нерсе, бул ал жерде жөн эле асфальт төшөө эмес да. 6 полоса машина жүрө турган жол, андан сырткары эки бетинен лоток, эки бетинен тротуар, освещениясы менен баягы заманбап. Андан сырткары мына азыр түндүк түштүк альтернативдик жол болуп атат. Шаардын 3 тарабынан кире турган жолдун ошо бир тарабы болгондугуна байланыштуу мына былтыр Барпсейил көчөсү, Куркура көчөсүнүн алдын кеңейтпедикпи? Куду ушундай кылып туруп ошол жерди дагы кеңейтип, бул баягы мамлекеттик сатып алуулар программасы рик деп коет. Ошо рикке салганда ошол баа чыгат. Эртең тендерден канча бага утуп алат, бул уже тендер ачылгандан кийин белгилүү болот. Бул 31 миллион эмес, 25 миллион болуп калышы мүмкүн, же 20 миллион болуп калышы мүмкүн. Ким канча бага койсо ошо менен утуп алат. Бирок ал 500 метр эле болуп атат да ушул суммага. Ал жалгыз көчө ал эле эмес да, анын уландысы ушул Шерматов деген көчө экен, Ошо баштан аяк эки көчөгө бөлүнгөн экен да, ошо бир эле жол. Баягы 6 машина бата турган кылып кеңейтебиз деп атасыздар. Аны калган жагы кала берип анда 500 метр жер эле ошондой болуп, тротуар болуп, калган жолдоручу. Калган жолдор Шерматов көчөсү кеңейген, ага биз тротуар кошуп кетебиз. Кийинки уже 2024 бюджетине каралтабыз. Андан сырткары баягы өзүңүз билгендей Пушкин көчөгө бурулган көчө да бул. Пушкин эмес, Балтагулов көчө болуп калабы? Балтагулов көчөгө бурулганда Балтагулов көчөнү көрсөңүздөр алдындагы кеңейтип атабыз. Аны Минтранстын эсебинен кылабыз буюрса. Тротуары бүттү. Проектisi дагы уже бүгүн эртең келип калат буюрса. Уже ал жерде дагы толук иш жүрөт. Ал дагы ошол 6 полосалык жол болуп калат. Мындан сырткары Жалал-Абад шаарында негизги көчөлөрдө да жол кеңейтүү, асфальттоо иштери колго алынууда. Ага каражат Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө багытталган мамлекет бөлгөн 2 миллиард сомдон каралган. Жергиликтүү бюджеттен быйылкы жылы биз тротуарларга басым жасап атабыз. Бүгүнкү күндө титулду беките элекпиз. Тротуарларды жетишип калалы деп 13 километр тротуар келген, ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Республикалык бюджеттен Минтранстын эсебинен биз мына Баев көчөсү, андан сырткары Загорный көчөсү, ошо Балтагулов көчөсү, мына Куркура көчөсүн басып бүтүштү. Баягы чекелери калды, анда Минтранс басып берет.
ошол көчөлөр Минтранстын эсебинен болуп атат. Андан сырткары ушул 2 миллиарддын ичиндеги көчөлөр бул жалпысынан Ленин көчө, Пушкин, Байзаков, Манас, Бекмамат Осмонов, Курманбек көчөсү. Андан сырткары аз аракет кылып атабыз, Бабкин көчөсүн дагы кеңейтип, ошол 2 миллиарддын ичине киргизип алалы деп. Курулуштар ушул Пушкин көчөсү менен Ленин көчөсүндө башталды. Иштер иш кетип атат. Ленин менен Пушкин көчөдө. Качанга чейин бүткөрүлөт? Биз ушу күзгө чейин бүткөзгөнгө аракет кылабыз баарын. Бибисара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.